Салам достор, биз бүгүн СММ жаатында маалымат алууну туура көрдүк. Ал эми биздин бүгүнкү коногубуз СММ адиси Ильясбек кызы Сезим болмокчу. Бул чыгарылыш СММ жаатына кызыккандарга пайдалуу болот го деп ишенем. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз кийин өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, эмне менен алектенесиз? Мен атым Ильясбек кызы Сезим. Азыркы учурда СММ адиси болуп алектенемин. Жакшы экен, андан кийин интернет маркетингдеги өзүңүздүн ишмердигиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. СММ деген бул социал медиа маркетинг да, бул дүйнөлүк тармактагы маркетинг. Бул деген сиз үйдө отуруп эле өзүңүздүн маркетинг аркылуу өзүңүз акча таап иштеп тапсаңыз болот. Андан кийин сиз өзүңүз ушул СММ жаатына кантип аралашып калгансыз? Баарыбыз билгендей эле быйыл карантин болуп, баардыгыбыз үйдө отуруп калдык. Жумуш жок болуп калды. Анан мен өзүмдү ушул именно социалдык тармактардан өзүмдү издедим. Башында мен бул жумушка киргенимде, бул СММ адиси болуп киргенимди билген эмесмин да. Мени бир эже жардам бер, сен Инстаграмды жакшы билет экенсиң деп кирген. Анын ичинден кийин ал жерде алып барып, ал жерде күнүгө постторду киргизип, өзүм кызыккандыгыма байланыштуу аракет кылып жатып, бул тармакка келип калдым десем болот. Постторду киргизип, анан тексттерди жазып деп калбадыңызбы? Анан негизи эле ушул СММ адисинин милдетине эмнелер кирет? Ал эмнелерди кылыш керек? Биз негизи баардыгыбыз ойлойбуз да, СММ адиси бул бир гана постторду, сүрөттөрдү жүктөп, анан алардын астына ошого жараша темаларды жазат депчи. Негизи бул аябай СММ адисинин өзүнүн ичинде тармактары көп болуп кетет да, СММ адиси дагы бөлүнүп кетет. Копирайтинг, сторис менеджери, маркетинг боюнча жооп бергени, жана ошол жерде эле постторду жүктөгөн адам дагы башка болуп кетет. Анын баардыгын бириктирип келгенде СММ болуп калат да. Анын милдеттерине болсо ошо стористерди күнүгө киргизип туруу, контент план жасоо, эң башкы максаты бул контент план жасап, ошол адамдын товарын сатуу же болбосо ошол товар жөнүндө маалымат берип реклама кылуу да. Анан ушул СММ адиси болууну каалаган бир адам же болбосо негизи эле СММ адиси кандай мүнөздөргө ээ болуш керек, кандай навыктар болуш керек? Негизи бул СММ адиси болуш үчүн бул бекерчи болсоң деле болот. Анткени деген эң башкысы бул желание болуш керек да. Желание каалоо болсо, адам бардык жерден бардык нерсени кылса болот. Азыр СММ адиси боюнча кантип үйрөнсө болот деп жатпайсызбы? Эгер адамдын өзүнүн желаниясы бар болсо, онлайн өтсө болот, офлайн курстар дагы бар азыркы учурда. Андан тышкары бесплатный платформада дагы аябай көп маалыматтар бар да. Изденип өзүңү тапсаң болот. СММ адисинде эки жол бар да. Бул биринчиси бесплатный жол, бул өзүң изденесиң, карайсың, өзүң окуйсуң, бесплатный аласың. Ал эми экинчи жол болсо, бул бирөөгө барып окуйсуң, бирок бул жерде акчаң кетет да, платный болуп калат. Бесплатный менен платныйдын айырмасы эмнеде? Платныйда болсо биз акчабыз кетип жатат, бул жерде минус акча кетесиң да. Ал эми бесплатныйда убактың кетип жатат. Аны изденесиң, много воды, много воздуха. Из-за этого адам деген өзүңө керектүү маалымат эмес, башка маалыматтарды дагы ала алышы мүмкүн да, толук. Ал эми сиз өзүңүз ушу кандай жол менен үйрөндүңүз эле? Өзүңүз изденип үйрөнгөнсүзбү же болбосо сиз да курстарга баргансызбы? Сонун суроо болду. Мен башында өзүм айтпадымбы, билбей эле келип калганмын депчи. Ал учурда мен билбей эле өзүм кызыгып интернеттен бесплатный жолдорун окуганмын. Бирок кийин ойлонуп көрсөм, бесплатныйга убакыт көп кетет экен да. Андан көрө мен акчага билим сатып алгым келип, мен Кыргызстандын ичинен карап көрдүм. Сонун курстар бар, бирок мага кызыктуу болуп кеткени бул украиналык курстарды сатып алып ошол жактан окудум. Бир эле курс эмес, бул бардык жерде өнүгүү болот да. Мисалы мурун биз болсо 5 жылдык билим алып, өмүр бою ошону кайра бере бересиң да. Азыркы учурда болсо күн сайын, мүнөт сайын өзгөрүп болуп турат. Мисалы сентябрда үйрөнгөн билимиң азыр жараксыз да. Анан азыр уже жаңы маалыматтар, жаңы функциялар ачылып турат да. Сиз өзүңүз эле байкасаңыз керек,
Инстаграмдагы обновление болуп турат. Обновление болгон сайын биз дагы жаңы нерселерди үйрөнүшүбүз керек. Демек, СММ адиси болсу келген адам ушу көп аябай изденип, аябай көп окуганга ачык болушу керек экен да. Ушу СММ адисине кызыгып жаткан биздин көрөрмандарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Кандай лайфхактар менен бөлүшөт элеңиз? Сонун суроо болду. Негизи мен да бир нерсени кошкум керек да. Бул жерде СММ адиси кимдер үчүн дегендечи, бул үйдө отурган айымдарга дагы аябай сонун мүмкүнчүлүк, студенттерге, окуучуларга деги эле бардык адамдар бул тармакты алып кете алат да. Эгер алып кете алат, аларга бере турган кеңешим азыркы учурда бардыгыбыз билгендей эле бардык тармак онлайн тармакка өттү да. Онлайн тармакка өттү, демек бизге ошончо СММ адиси керек. Ошончо бизге мыкты ушул интернетти алып барган адамдар керек да. Бир эле Инстаграм СММ адиси бир эле Инстаграмда эмес, Одноклассникти, Фейсбукту алып барган, ошол эле ТикТокту жүргүзгөн, анын бардыгы ошо СММдин милдеттерине кирет. Сиз өзүңүз ушу баштап жатканда, үйрөнүп жатканда кайсы платформалар менен иш алып баргансыз? Кайсы тиркемелерди колдонгонсуз? Мен негизи өзүмдүн мен Инстаграм аркылуу гана СММ адистигин азыркы учурда жүргүзөм. Мен башында ошол эженин өзүнүн магазини бар болчу, интернет магазини. Ошол жерде мен сатканга, ошол постторду киргизгенге жардам берчүмүн. Азыр болсо мен уже өзүмдүн курсумду ачып, өзүмдүн жеке немеге чыгып кеттим десем болот да. Башкаларга үйрөткөнгө, себеби Кыргызстандын ичинде курстар көп, бирок алардын ичинде мындай кайталангандар бар да. Мисалы, сентябрда болгону азыр деле кайталана берет да. А бул СММ адиси аябай өнүгүүнү талап кылгандыгынан байланыштуу мурунку өттүрүлгөн сабактар уже азыр керексиз болуп калат да. Дайыма үстүнө кошуп жаңыланып туруш керек. Приложенияларды айтып аласызбы? Кайсы приложение? Приложенияларды айтканда бул Canva приложениясы. Эгер презентация жасайм десең, жакшы сүрөттөрдү жасап чыгарып берем десең, ал эми видео тартам десең, бесплатный тармактарды айтып жатам да мен. Себеби бардык адамдын мүмкүнчүлүгү болуш керек. Ошон үчүн InShot'ты айта алам, CapCut деген бар. Андан тышкары бул видео үчүн да. Ал эми жаңы идеяларды алам десе, жаңы ошо сүрөттөрдү алам десе, кантип ошо сүрөттөрдү кооздоп жасаймын, идеям жок болуп жатат десе, анда Pinterest деген сон приложение бар. Алардын бардыгы бесплатный платформада да. Жакшы. Анан кийин жакшы СММ бул кандай СММ сиздин оюңуз боюнча? Жакшы СММ деген бул күнүгө өзгөрүп турган, күнүгө изденип турган, күнүгө өзүнүн үстүнөн иштеп турган СММ деп айтам да. СММ адистери азыркы учурда аябай көп. Мындайда кайсы жерде акча бар, ошол жерде адам көп. СММде азыр акча бар, ошон үчүн бул жакта адам дагы көп. Бирок анын мыктылары аз да. Анын мыктысы болуш үчүн күнүгө изденген, күнүгө жаңыны үйрөнгөн, жаңы нерсени кабыл алганга даяр адам. Бул мыкты СММ адиси деп эсептейм. Анан ушул бизнесибизде, өзүбүздүн бизнесибизде СММ аркылуу кантип өнүктүрүп алсак болот? СММдин мында ойногон ролу кандай? Азыркы учурда сиз өзүңүз байкагандай бардык онлайн тармакка өттү. Билим берүү дагы, ошол эле учурда бизнестер дагы, мурун эле уже магазин, интернет магазиндердин толтура түрлөрү бар. Азыр даже педагогика, билим берүү, андан тышкары биздин врачтарыбыз дагы уже бардык нерсе онлайн тармакка өттү да. СММ эми сиз мисалы онлайн магазиниңиз бар деп эсептейли. Аны онлайн эмес, жөнөкөй базардагы деле магазиниңиз бар болсо, аны онлайнга өткөзсөңүз, сизде батыраак жана көбүрөөк кирешеге чыга аласыз да. Экиселеп чыгарсаңыз болот. Базарга бардык эле адамдын мүмкүнчүлүгү жок да барганга. Ал эми интернеттен болсо заказ берип коет, ал убагында келсе, убагында келип акчасын берип неме кылса, бул ал жактагы адамга дагы ыңгайлуу, сатып аткан сизге да товарыңызга ыңгайлуу. Ал эми сиз врач болсоңуз же мугалим, педагог болсоңуз, мисалы англис тилинен берген мугалим деп эсептейли сизди. Аны дагы онлайн тармакта, ошо прямой эфир аркылуу же анын дагы ичинде толтура платформалар бар. Ошол аркылуу ошол билимиңизди сатсаңыз дагы болот да.
бул дагы аябай азыркы учурда пайдалуу. Эч кандай коронавирус жуктуруу деген коркунучу жок. Эч кандай бул жерде арендада төлөбөйсүз, светке да төлөбөйсүз, патент, охранникке да керек эмес. Болгону интернет жана убактыңыз керек сиздин. SMM адиси болуп чыгыш үчүн кандай билим алыш керек? Курстар жок, үйрөнүп кетсе болобу? Ооба, курстар жок, үйрөнүп кетсе болот. Мен өзүм башында айткандай бесплатный платформада азыр аябай көп. Болгону ал жакка убактым көп кетип калат да. Сиз батыраак кирешеге чыгам десеңиз, батыраак ошол жактан нан таап жеймин десеңиз, анда сизге платный жакты сунуштамакмын да. Ал жакта убактыңыз аз кетет, бирок ошого жараша батыраак чыгасыз. Азыркы учурда биз өзүбүз мен деле Инстаграмда отуруп көп көрүп калам, рекламалар чыгып калат, анан ошондой таргетированный реклама жөнүндө айтып кетсеңиз. Биз бардыгыбызда мындай стереотип бар болчу да. Эгер подписчигиң көп болсо, лайктарың көп болсо, болду, сенин бизнесиң жүрөт. А эгер подписчигиң жок болсо, анда сенин товарың өтпөйт деген. Азыр болсо 100 подписчик менен деле 1000 товар саткан адамдарды билем мен өзүм. 100 подписчик менен деле өзүнүн курстарын саткан, онлайн курс, окуу курстары, ошол сыяктуу курстар толуп турат. Аларды онлайн саткан курстарды билем. Ал кантип болот? Ал реклама аркылуу кетет да. Биз бардыгыбыз билгендей эле, мисалы мурун баннерлерге, же КТРКга, же Суперинфого барып өзүбүздүн рекламабызды жарыяласак, азыркы учурда ошол Инстаграмдын өзүнүн ичинде дагы Facebook аркылуу улашкан таргет рекламасы бар. Ал жака өзүңүздүн ошол кетире турган программаңызды жиберсеңиз, ал жактан реклама кетет. Сиз ал адамга катталсаңыз дагы, катталбасаңыз дагы анын подписчигине дагы карабайт, көз каранды эмес, лайктардын санына да көз каранды эмес. Ошол жактан реклама батыраак товарыңыз өтөт. Анан ошо рекламаны кызыктыруучу кылып кантип жасаса болот, кантип качественный жакшы реклама жасаса болот? Буга дагы окуш керек да? Жок, буга деген навык деп коет го, биз жөндөм болуш керек да. Аны ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнө жараша, өзүнүн каалоосуна жараша. Азыркы учурда мен башында эле айткандай, бул жак аябай жаңыланууну талап кылат да. Мисалы, сиздеги көргөн рекламаны мен өзүмдө окшош кылып чыгара алсам, менин рекламам уже жүрбөй калат да. Анткени дегенде азыр болсо мындай окшоштуктарды адамдар бат тажап кетишет да. Тажап кеткен, мисалы мурун гиф десе баары катышчу, азыр уже анын дагы актуалдуулугу жогоруп баратат да, жоголуп. Анан ал үчүн дагы бир аз убакыт кетирип, ошол мисалы сиз экспертсиз, сиздин товарыңыз бар, мен SMM адисибиз, экөөбүз чогуу отуруп алып, кандай түстө болуш керек, кандай өңдө болуш керек, кандай пост жазылыш керек, ошонун баардыгын талкуулап чыгарабыз дагы. Аны бир күнүн ичинде ошол бүт үстүнөн иштеп, анан аны таргетке кетиребиз. Мен өзүм кесибим боюнча программистмин да. Анан бардыгы эле ойлошот, программист деген бул ошол отуруп алып эле компьютерде эле ошол иштерин алек кылат депчи. Негизи SMM адиси дагы бул программированиянын бир бөлүгү болсо эсептелет да. Бул жерден дагы мен өзүмдү таптым десем болот да. Анткени деген ошо SMM адиси дагы бул ошол эле Инстаграмга киресиңби, кайсыл социалдык тармак болбосун ошол жака кирип, сиз деген өзүңүздүн ошо товарыңызды сатасызбы же башка болобу, бирок ошол жакта мындай ага да убакыт кетет. Ошо программист дегенде бардыгы эле ойлошот да, ошо компьютер эле эмес, ошо телефондо отуруп деле сиз мындай программист боло аласыз деп айта аламын да. SMM адиси болуш үчүн сөзсүз түрдө мындай университетти бүткөндүн же курстун бүткөндүн кажети жок. Болгону өзүңүздүн каалооңуз болуп, желанияңыз болсо бардык жактан алып кете алсаңыз болот. Бүгүн биз үчүн убактыңызды бөлүп, биздин көрөрмандар менен пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшүп кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик жана чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ал эми сизге азыр эркин микрофон. Сокол медиа порталына дагы терең ыраазычылык мени чакырганыңыздарга. Ал эми бизди көрүп жаткан көрөрмандарга айтарым, эч качан онлайн бизнеске өткөндөн коркпоңуздар. Анткени бул тармак мындан ары болгону өнүгөт да. Эч качан кайра артка кетпейт, өнүгөт. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, менин ушул даражага жеткирген ата-энеме терең ыраазычылык.